Моноев, Шакиров жана Алимжанов көчөлөрүнүн кесишиндеги эки деңгээлдүү өтмөктүн узундугу 600 метр. Азыркы учурда дээрлик 95%га жумуш иштери бүткөрүлдү. Жергиликтүү бюджеттен каржыланып, жалпы 250 миллион сомдон ашуун каражат сарпталууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапарынын алкагында дал ушул эки деңгээлдүү өтмөктүн курулушу менен таанышты. Мосттун ичи турат, ушул эле тар. Бияктан чыгам, бул жерде заправка бар эле, бул жерде заправка бар. Булар менен сүйлөшүп жекешкендим. Могул эки жагы кеңейтти да, моноюларды. Бул жерде обулбайымса бар, көп болуп калат деп чыккангач, азыр түз шаарга келгенде мон ичи менен кетет, бул жака бурулгандар развязка кетет. Өтмөк курулуп жаткан аймак Ош-Бишкек унаа жолунда жайгашкан. Ош шаарына кирүүчү негизги катта. Курулуштун жүрүшүндө 3 көчөнүн кесилишиндеги мыйзамсыз кызыл сызыкка чыгып кеткен объектилерди тазалоо иши жүргөн. 20дан ашуун имарат, 2 май куюучу жайы буздурулган. Мен Ош шаарынын тургуну катары мен мына жолдун ачылып эме кылып атканына аябай сыймыктанам. Мурда кандай тар көчөдө жүрчүбүз. Азыр мына келечеги кең болуп, жолубуз кеңейип атат. Жакшы, аябай жакшы болуп атат. Кудай кааласа мына кийинки муундарга аябай сонун жол болуп атат да мына ал жер. Мына экиде эмеде өтмөк болуп атат. Жакшы, кудай кааласа аябай кең болуп атат. Түз кесчүлөр түз кетет, буяка бурулчулар бурулуп кетет. Аябай Кудай кааласа аябай жакшы жол түшүп атат. Биз демеден Кругойдон бери пробкада келет элек. Эми Кудай кааласа мына жол ачылып калса, пробка дагы жоюлат. Жакшы болот го деген ойдомун. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында Саидов көчөсүндө жүрүп жаткан курулуш иштери менен таанышты. Аталган көчөдө буга чейин кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар толугу менен алынып салынган. Жол 4 тилкелүү болуп 26 метрге чейин кеңейтилген. Жалпы узундугу 1200 чакырымды түзөт. Азыр биз Саидов көчөсүндө турабыз. Саидов көчөсү кеңейтилип, азыркы учурда негизги иш чарасы бул асфальттын основаниясын жасоо. Анан ушу бордюрлөрдү, тротуардын жээгине коюлчу мындай бордюрлөрдү уже жасап бүтөйүн деп калдык Кудай кааласа. Асфальттын основаниясы уже даяр болуп, көчөбүз кең көчө болуп, негизги центральный көчөлөрдүн бири болмокчу. Бул көчө бул жагынан 2 тилке, бул жагынан 2 тилке. Общий алганда уже 4 тилкелүү чоң жол болот. Миллиардта бизге 11 көчө болуп, 11 көчөнүн ичинде 8 көчөнүн калтырды. 8 көчөнүн ичинде азыр 6 көчө иштейт. Булай болсо 31 августка чейин 5 көчөнү тапшырабыз. Ош шаарында быйыл жалпы 11 көчө оңдолууда. Анын 5-і 31 августка чейин пайдаланууга берилет. Айдан Амалбек кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.